Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Биздин маалымат пандемия учурундагы медиа сабаттуулук окутуубузга кош келиптирсиз. Рахмат келгениңиздерге. Бул биздин окутуу ачык коомчулук жана ачык маалымат каражаттары долбоору тарабынан уюштурулган. Биздин долбоор Европалык биримдиги тарабынан каржыланат. Мен өзүм тааныштырып кетсем, менин атым Токтобекова Нурзат. Мен бул долбоордун өкүлү болом. Жана менин кесиптештерим Сатаркулов Булат, Толоков Айдай жана Алдакулова Бүбүсара. Бүбүсараны тааныйт болушуңуз керек, баардыгыңыз деле. Булар менин кесиптештерим болот. Анан бүгүнкү биздин агайыбыз Алмаз Исманов. Бул биздин уже 4-чү окутуубуз болуп атат. Муга чейин биз Караколдо, Таласта, Нарында өткөрүп келдик мындай сабактарды. Сабактарыбыздын жыйынтыгы WhatsApp группа болду. Аякта журналисттердин жана мостордун уюштурулган группа болду. Бул группада эмкиге чейин жумуштар аткарылышкан үчүн да информация менен маалыматтар менен алмаштырып райондорду өнүктүрүү үчүн бул биздин салымыбыз болот да. Анан айтып кетсем, кичине мен азыр өзүбүздүн долбоорубуз жөнүндө айтып кетейин. Наш проект «Открытые сообщества, открытые СМИ», как я уже сказала выше, финансируется Европейским Союзом в консорциуме 4 организаций. Это Институт Густава Штрезмана, Германия, Региональный центр пожилых, РЦП, Кыргызстан, Про НГО, Германия и организация «Поколение 21». Вот. Наш проект рассчитан на 24 месяца. Начался он 1 ноября прошлого года. Главной целью нашего проекта является защита прав человека через продвижение открытости, свободы слова и открытости выражения мнений. И участниками нашего проекта являются общественные советы, гражданские активисты и также представители средств массовой информации на разных уровнях. У нас есть свои цели, компоненты, которые мы должны реализовать в течение проекта. Это такие компоненты, как конкурс мини-грантов, конкурс для журналистов. Было проведено исследование о том, насколько открыто выявляется свобода слова и мнений в регионах, чтобы выявить уровень открытости. И это исследование было у нас завершено еще весной, но мы сделали презентацию, это в июне, организовали для этого пресс-кафе, и были презентованы наши результаты. Вот. А весной, во время карантина, как мы все знаем, мы оказались в таком каком-то вакууме, и наш проект организовал онлайн-платформу, онлайн-штаб, чтобы собрать представителей регионов. Siz өзүңөрдөр билет болушуңуз керек, анткени көп эле ошол уюмдасыз. Этот онлайн-штаб был создан для чего? Чтобы журналисты, блогеры, активисты могли из первых уст получать информацию, какая ситуация сейчас на самом деле в регионах и в областях. И мы, благодаря вам, малым общественным советам, могли получать информацию с самых дальних уголков нашей страны. Так как у нас был карантин, и мы физически не могли никуда выехать, благодаря вашей информации мы в городе знали, что и как происходит у нас здесь в селах, таких, в областях Джалалабаде, Нарыне, в Таласе.
И это было очень большим вкладом для государственных служб, которые могли из первоисточника взять информацию и доносить все эти вещи, ну, чтобы помочь как-то. Также проектом была организована группа велосипедистов, которые помогали людям, которые в Бишкеке оказались в не очень хороших экономических положениях. И отвозилась гуманитарная помощь. Организовано было 11 онлайн-семинаров и тренингов, такие как освещать правильно ковид, чтобы не было у людей паники. Было также такие тренинги как психологов, как вести себя во время пандемии. Также был такой тренинг, как факт-чек, как проверить информацию, насколько она правдивая. И у нас еще были онлайн-тренинги с государственными службами, министерствами, такие как Министерство чрезвычайных ситуаций, Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, Министерство социального развития и труда, с омбудсменом Кыргызской республики, с Координационным советом общественных советов при государственных органах и с Национальным энергохолдингом. Итого у нас было 11 онлайн-семинаров и тренингов с общим охватом более 96 тысяч человек у нас на странице Фейсбука. Если кому интересно, эти семинары доступны постоянно, вы можете смотреть их и брать какую-то для себя полезную информацию. Вот. А в дальнейшем еще, как я сказала, у нас планируется конкурс для журналистов, будут мини-гранты. Об этом сейчас чуть-чуть позже в видеообращении вам расскажет наш менеджер проекта Светлана Николаевна Баштовенко. Вот. И сейчас я попрошу всех, как я уже заметила, все уже одели, вначале я не сказала, пожалуйста, оденьте маски, это для безопасности каждого из нас, каждого человека. Ну, я вот сейчас разговариваю, я сняла, потому что камера меня не слышит. Доброе утро. На самом деле мы всегда стараемся быть в масках, но если это мешает разговаривать, вы можете снять, сказать свое мнение, задать вопрос, а потом заново одеть. Это для нашей же с вами безопасности. Келгениңиздерге чоң рахмат, ушундай бир күндүк убактыңызды бизге бөлгөнүңүзгө чоң рахмат. Биздин агай абдан керектүү маалыматтарды айтат. Мен ошо ойлойм, сиз аябай жаңы нерселерди угуп, жаңы нерселерди билип кайтасыз. Спасибо. Режиссера сөзүңөр жокпу? Мен толуктап кетейин. Бул долбоордо мен медиа компания боюнча иштейм. Журналисттер менен, биздин телеканалдар менен. Анан сиздер менен кошулуп багыл массалык маалымат каражаттары менен бирге биз уюштурабыз да мындай окутуу программаларын сиздер үчүн, анан кийин журналисттер үчүн өзүнчө, анан кийин кошулуп өзүнчө бир чогуу болгон программалар салды да. Ошол маселелер боюнча биз жана бир гана Facebook баракчасында эмес, андан тышкары Instagram баракчасында дагы өзүбүздүн маалыматтарыбыз бар, YouTube каналында да маалыматтарыбыз бар. Андан тышкары бүгүн биз сиздер менен WhatsApp группаны ачабыз. Буюрса ачтым. Ошол WhatsApp группага эртеңки келген массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн да кошобуз. Анан биргеликте иштейбиз. Бүгүнкү окутуу программанын дары тышкары консультация аласыздар биздин тренер Алмаз Усмановдон. Ошон үчүн абдан пайдалуу нерсе. Сиздер менен жөн эле бүгүн келип эле коштошуп калбайбыз, андан ары дагы биз иштейбиз. Дагы бир ушундай балким заданиялар болот биздин тренерден, ошолорду аткарып, анан кийин көптөгөн биздин байланыштарыбыз болот да. Ошо. Дагы айтып беребиз да. Андан ары
Рахмат. Эми Светлана Николаевнанын видеосун коюп, тилекке каршы жалпы Кералада операция болду. Кыска бир видео сөзүн силерге кайрылсын. Очень рада приветствовать вас на этом замечательном семинаре. Спасибо, что вы нашли время. Нам очень важно ваше участие. Хочу несколько слов рассказать о нашем проекте. Проект называется очень просто. Открытые сообщества, открытые средства массовой информации. Проект реализуется 3 известными организациями в стране. Это в первую очередь Институт Густава Штрезмана, Германия, ресурсный центр для пожилых Кыргызстан и про НГО Германия, а также поколение 21 век Кыргызстан. Проект будет проходить до октября 2021 года. И цели проекта тоже достаточно простые и понятные всем. Защита прав человека через продвижение свободы и мнений. Мы очень надеемся, что проект будет способствовать свободному выражению идеями, мнениями, информации, а также даст возможность услышать и открыто решать проблемные вопросы граждан. Проект, мы надеемся, также позволит гражданам и представителям средств массовой информации совместно решать наиболее острые вопросы своего сообщества, улучшит доступ к информации и подотчетность органов власти на всех уровнях. Нам очень важны участники проекта, и мы с удовольствием их объявляем. Это и общественные советы, малые общественные советы, как мы их называем, независимые гражданские активисты, представители средств массовой информации на местном и национальном уровне. Проект направлен на объединение всех этих сторон, на построение диалога, на повышение знаний в сфере прав человека и медиа. Основные мероприятия, о которых вам необходимо знать, в первую очередь, это исследование, которое мы уже провели, и которое определило и выявило уровень свободы слова и выражения мнений наиболее актуальных проблем уязвимых групп в целевых регионах наших. Также в проекте заложено очень интересное мероприятие, это конкурс для журналистов, как на местном, так и на национальном уровнях. И мы очень надеемся, что самые активные участники из вас примут участие. Освещение наиболее актуальных проблем и вопросов граждан через прямые трансляции. И вот во время карантина, пандемия, вы, наверное, видели, 12 таких прямых эфиров мы уже провели с участием очень-очень многих представителей государственных структур, начиная от омбудсмена, заканчивая государственной службой по миграции. И мы уже охватили больше 200 тысяч людей, и очень надеемся, что это было полезно. Конечно же, несомненно, состоится повышение потенциала целевых групп, и оно уже проходит, и вы сегодня участники этого мероприятия. Разработка и реализация кампаний направлена на защиту прав и интересов граждан, реализацию свободы слова и выражения мнений через программу мини-грантов. Все те знания, которые вы сегодня получите, они помогут вам принять участие в этой программе. Также обмен знаниями и повышение информированности, разработка учебных пособий, руководство по защите прав человека, информационных брошюр, видеороликов и других публикаций – все это будет доступно вам. Конечно же, проведение выездных заседаний общественных советов, и здесь есть представители малых общественных советов, да, у нас есть большой общественный совет, у нас есть открытая диалоговая площадка, которую мы создали в рамках предыдущего проекта, форумов, тренингов, конференций. Все это будет в рамках этого проекта. Я очень надеюсь, что сегодня вы получите уникальные знания и примените их на практике. Я желаю вам удачи. Рахмат. Сиздер биз менен таанышып алдыңар, эми сиздер менен таанышып алайлы. Кыска эже атыңызды бул тараптан, кайсы жерден келгениңизди сизден баштайык. Турбай элек, отурган жериңерде эле. Фамилия керек эмес, атыңардан кайсы жактан келген?
Мен Bağışaylı Hükümeti'nden geldim. Adım Aydina. Ben Bağışaylı Hükümeti'nden Tursunay. Tursunay. Rahmat. No. Rahmat. 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 Kurmanbek qayaqda? Ол qaysi айыл? Kazanmanın gitken yolda. Жаңы жолда. Kurmanbek'te çok mesele. Так, биздин иш-чарабыз бир аз өзгөрүлөт. Түшкү тыныгы саат 12-ден 1-ге чейин болот экен. Анан кофе брейк 3:30-да биз изменение калдым. Менин атым Алмаз Исманов, мен журналист. Бүгүн силер менен саат 4-кө чейин болом. Менин бүгүн силерге айтатыган негизги тема маалымат пандемиясы, санарип сабаттуулук. Эмне үчүн маалымат пандемия деп койдук? Себеби вирус кошуп маалымат булактарда көйүп кетти, маалымат деле көйүп кетти вирус кошуп. Ошондуктан именно ушул маалда кандай бизге медиа сабаттуулук, санарип сабаттуулугу керек депчи. Санарип дегенде медиа тармагында санарип инструменттер көйүп кеткен үчүн биз санарип сабаттуулук деп айтып жатабыз. Башында мына кыска бир видеону көрсөтүп коеюн. Anne, yaxshimi? Denсаулыктаңар. Көргөнсүңөр бул видеону? Ким көрөлүк болсо? Yaxshi bilan endi 5 kunga javob berdi bizga dag'i. Shu uchun harakat qilib turamiz endi. Agar suv o'tib qolasin deb javob berdi-da. Жаңылык. Şurada koordinatör. Bazen tinch bolla, denсаулыгыңар жакшы болсун. Şunday endi. Вот бүгүнкү замандын күзгүсү. Бул кыз бүгүнкү Баткенден интернет, смартфон бар. И уже интернетке онлайн эфирге чыгып атат. Бирок каяка чыгып кетип аткан бул интернет деген эмне, социалдык медиа деген эмне, блог эмне деген бул кызда маалымат жок да. Ушул санарип сабатыл. Но бүгүнкү ал уже смартфонду кайсы кнопкасын басыш керек, видеону кандай ташыш керек билет. Бирок анын канчалык пайдасы бар, зыяны бар, канчалык маалымат тарап кеткенин ал ошол момент видеону жүктөп атканда мүмкүн билген деле эмес болуш керек. Ушуну санарип сабаттуулук деген бүгүн ошол саат 4-кө чейин ушун тегеренде сөз кылабыз. Суроолоңуз бар болсо, эгер бир нерсени түшүнбөгөн болсо, колуңарды көтөрүп эле сразу сурагыла. Атайын суроо жоопко убакыт бөлүнгөн эмес. Сразу момент эле сразу мына жерде түшүнбөй калдым же менде мындай го деп сразу сурасаңар болот. Мен Prevention Media деген маалымат аналитика порталдын негиздөөчүсү жана башкы редактор болом. Prevention деген кыргыз жана орус тилинен которгондо профилактика. Профилактиканы ошондо мен как участковый семейный врач кошуп, медиа тармагын как семейный врач, да, мындай жалпак тил менен айтканда да, ошондо медиа тармагын как профилактика кылып жүрөм. Ошон үчүн сайттын аты да Prevention Media. Анан аябысы силерге атайын WhatsApp группа ачкан. Биз иштеп атканда бүтүн ссылкаларды ошо WhatsApp группага таштап коем. Эгер жакшы көрүнбөй, жазган үлгүрбөй калсаңар, ал жерде сакталып, кийин кайра кирип көрсөңөр болот. Prevention Media'да биз негизги ушул медиа сабаттуулук, санарип сабаттуулук, анын медиа тармактагы
түрдүү формада экстремизм жөнүндө да сөз кылабыз. Бир эле диний эмес, бул жерде маданий экстремизм, маалымат экстремизм жөнүндө ошону алдын ала кандай алып барыш керек, ошо жөнүндө тегерегинде да кыргыз жана орус, англис тилдеринде жөнүндө маалыматтарыбыз бар. Мисалы мына мыйзам деген жеринде, закону деген жерде Кыргызстанда жана Орто Азиядагы тыюу салынган уюмдардын тизмесин кеңири жазып чагылдырганбыз. Себеби биздин акыркы маалыматтар боюнча именно жаштар көбүрөөк уголовный дела растут. Именно биздин жаштар билбей, тыюу салынган уюмдардын баракчаларын киришип, аларды бөлүшүп, соттолгондор көбөйүп кетип атат. Анын тизмени биз сөзсүз билиш керек. Орустар айтат го, незнание закона не освобождает от ответственности. Бул алдын ала, бул деле ушул сценарий сабаттуулугуна кирет. Будан 20 жыл мурун медиа дегенибизде биз МК деп кыргызча айтат элек, орусча средства массовой информации депчи. Мурун илгери мына Игорь Кириллов деген алып баруучу бир жаңылыкты окуш үчүн ал бир эле костюмшун кийинип, жаксанып, таранып, эртең менен студияга келет эле да. Ага осы баягы 15 минут окуган жаңылыгын 20 киши даярдап берет эле. Көчөгө чыгып мындай корреспондент алып берет эле, Булат Кошов оператор видеону даярдап берет эле, анан редактор текшерет, анан башка редактор, анан студияга операторлор тартып, ошентип бир киши 15 минут жаңылыкты окуш үчүн 20 киши даярдайт эле. Анан болгондо да чектелген убакытта чыгат эле. То есть курч мындай өтө горячий азыркы неме болуп аткан жаңылык болсо, сразу чыгарбастан саат 9-да эфир болсо, 9-га чейин күтүп турушат эле. Азыркыдай мындай момент бербейт эле. Азыркы заманда мына Евроньюстун кабарчысын көрүп атасыңар, ал өзүнүн мына Булаттыкындай кичинекей штатив турат, смартфон турат, бул жагында наушник, камера, өзүн тартып, ошо болгон жерде соттун алдында уже сразу эфирге чыгып атат. Бул деген азыркы заманда универсалдуу журналист дейт, же мультимедиалык журналист. Мурун мисалы журналист мен биринчи баштаганымда мен кагазда жазатым эле, анан Азияда деген эжекейиме апарып берет мне, ал пишущий машинкада терип берет эле, тезирээк терип берсин дегени шоколад алып беретим эле. Анан ал типография кетет эле, анан ушундай кылат. Азыр болсо мен үйдө эле отуруп эле, же кайерде телефон, компьютер, интернет болсо жазып, даже сразу сайтка чыгарып коем. То есть уже любой жерде. Аз бул жерде да мисал эртең менен 6-да туруп уже 1-2 макалалар жазып жүктөп койдум уже сайткачы. А мурун андай невозможно. Командировка чыкканда болду, мен командировка Жалалатта жүрөм, жаза албайм, мүмкүнчүлүк жок деп. Аны сөзсүз Бишкекке же Ошко айтышым керек эле. Буларды эмне үчүн айтып атабыз? Себеби медиа тармагын интернет өнүккөндөн бери чек арасы кеңейип кетти да. Силер да кошулуп калдыңар. Ошондуктан силердин медиа тармагында өзгөчөлүгүн билсин депчи. Журналисттер кандай иштейт, эмне өзгөргөн, кандай, ошону эмне үчүн айтып аткан себеби ушул болуп атат. Азыркы заманда МК эмес, медиа деген туура. Себеби дегенде, мурун массалык маалымат каражаттары дегенде биз жалаң гана салттуу, азыркы тил менен айтканда салттуу медиалар киргизгенбиз. Бул телевидение, радио, гезит. Бирок аларга азыр социалдык медиалар да кошулду да. То есть медиа тармагы кеңейди. Ошондуктан азыркы турмушта кайсы бир жерге жыйындарга, бир жерге барып сүйлөп калсаңар, уже МК эмес, СМИ эмес, медиа деп сүйлөсөңөр туура болот. Медиа тармагы, медиалар депчи. Латын тилинен айтканда медиа деген бул ортомчу, медиатор деген бар. Ал дагы ортомчу. То есть бул медиатор, медиа бул бардыгы синоним сөздөр. Бүгүнкү медиа тармагын өзгөргөнү ушул болуп атат. МК эмес, СМИ эмес, медиа. Себеби ал социалдык медиалар кошулган. Facebook, Одноклассник, Instagram, WhatsApp, Telegram, Skype биз иштетип аткан нерселер. Кыргызстанда азыр медиа 2019-20 жылдары Министерство юстицияда 2000ден ашык медиа катталган экен. Ошолордун реальный иштеп аткандар бир 200ден ашык экен. Өзү 2000ден ашык катталган, иштеп аткандардын 2000. Силер деле көрүп аткан болушуңар керек. Мына кээ-бирки гезиттери чыкпай калганы, то есть формалдуу түрдө алар азыркы күнгө чейин иштеп аткан, бирок фактически типографиядан чыкпайт да. 97% кыргызстандыктар үйүндө телевизорлор бар экен. Анын ичинен 40% 30га жакын телеканалдарга доступ бар экен. 50%-дан ашыгы 100 каналдан да.
Бул именно баягы Санарип телевидениясы, телеберүү кирген малда бул неме иликтөө, изилдөө. От 100ден ашык деген мүмкүн ал немелери бар, спутник менен улангандар да. Мындай социалдык пакет менен эме алгандар, алар 30 канал, 11-30 каналга чейин. Бул деле бүгүнкү заман эмес. Булдан 10 жыл бересиңер, көп каналдар доступта жок эле. Азыр болсо уже доступ бар. Анан спутниковый антенналар благодаря Кытайга. Телефон аркылуу, смартфон аркылуу телевиденияны только бир билгендер 66% экен Кыргызстанда интернет аркылуу телени көрөм десе, но фактически 20% иштетет экен. Эми бул менин оюмча интернеттин кымбаттыгынан. Баягы мисалы эликти алып билесиңер да, YouTube'дан бир кичинекей видеону көрсөңөр, баягы бирдигиң жок болуп кетет. Неме трафик көп жеп коет да. То есть билгендер телефон аркылуу, интернет аркылуу телени көрөт деген мүмкүнчүлүк билгендер 65%, но де факто иштеткенде 22% экен да. Жаңы медиа, жаңы талаптар. Жаңы медиа, жаңы талаптар деген будан кара Москвадагы демонстрация, кишинин карматат. Бирөө да жардам бербей атат. Каласаңар, 6 киши ар бири смартфонго, микрофонуна маалымат алып алайын деп атат да, ал кыйкырып атат. Менин кармады депчи. Экинчи сүрөттөсү Израиль менен Палестина. Будан 20 жыл мурун мына араб айыл ушул кишиге полицейскийге таш ыргыткан болсо, бул болсо резиновый ок менен аткан болсо, азыр ошо экөө бири-бирин сүрөткө тартып атат. Ал аял эмне тартып атат? Ушуну полицейскийни тартып алып, бул деген ушул полицейский ошол жерде контрольный пропускной пунктта турганда бул өтө неме экен, өткүзбөйт экен, эстеп калгыла депчи. Бул болсо бул аял тартып базадан киргизип коет, бул проблемный эже. Багында таша ыргытып жүрөт дайыма, проблемный такой, не преступник, но уже проблемный гражданин деп киргизип коет да. Бул Анадолу түрк агенттигинин Палестинада татыган реальный сүрөт. Былтыр 1-орунду алган. Вот бул деле көрүңөр, мына интернет менен смартфондун даже митингдердин өзгөрүп кеткени. Мурун 20 жыл бирине таш ыргытып, ок аткан болсо, азыр ошо экөөтөн бири-бирине тартып эме болот. Бизде деле бар бул азыр. Биринчи ошо эле сразу смартфон чыгара алабыз. Тартып. Любой жерден. Бул ушул жаңы медианын жаңы талаптары болот. Жаңы медианын 3 немеси бар. Биринчи Санарип. То есть если кайсы бир гезит, теле, радио, өзүн жаңы медиа десе, анда биринчи эмне болуш керек? Санарип формат болуш керек. Экинчиси интерактивдүү. Интерактивдүү деген азыркы ушул момент болгон жерден сразу эфирге чыгаруу. И мындай какой-то бир кызыктуу элементтер менен. Мультимедиалык деген бул мульти дегенди көптүк. Медиа деген бул неме? Сүрөт, видео бардын камтыганда ошондо мультимедиа деп болот да. Мультифильм деген биз көбүрөөк мультфильмди укабыз. Мультфильм деген бул ошол кинодо көп сүрөт бар, пластилин бар, медианын арка нерселерин пайдаланган, иштеткен деп туруп, мультфильмде Советтер Союзунун көбүрөөк мультфильм деген сөз таркаган да. Чет өлкөдө анимационный фильм дейт. Анимационный деген аниме деген бул душа деген, жан деген да. То есть бул ошол немеге багы бир коёнду тарткан болсо, ошонун жанын берген, ошон үчүн анимационный фильм, ошентип багы коёнду тирилтип чуркаткан дегенде да. Айырма ушул да болот да. То есть Европа, Америкада анимационный фильм деген, bizde multfilm. Бул кинодо ошол ар кандай форматтарды пайдаланган үчүн мультфильм деп атат. Ошондон мульти дегенди кайсы жерде мультимедиалык борбор десеңер, значит бул медианын 5-6 немелерин пайдаланган да. Мультимедиалык канал десе, значит ал фотону деле берет, видеону деле берет, текстти да бир берет да. Азыр мисалы YouTube'da көргөнсүңөр, мультимедиалык радиолор пайда болду. Мурун радио деген үн эле го. Азыр ошо баягы диджейлер чыгаткан жерде камераларды коюп коет дагы, ким YouTube'дан кааласа, YouTube'дан студияны көрсө болот. То есть студиядан мына кыздардын оңдору ырды берип атат, калындырып коет. Кааласаң ал диджейди да көрсөң болот. То есть радиода өзгөрүп атат. Бир эле үн эмес, видеону да бергиси келип атат. Сайттар ачып алыш. Ушундай медиаларды мультимедиалык дейбиз да. Мультимедиалык макала дегенде болсо, ал макаланын ичинде текст бар, аудио бар, графика бар, видео бар. Ошондон мультимедиалык макала дейбиз. Түшүнүктүүбү?
Же түшүнүксүзбү? Санарип деген сөз мындан 20 жыл биз мындай сөздү билген деле эмеспиз. Ушунайбы? Вот биздин филологторго рахмат. Санарип деген сөздү эме алган. Сан деген число, ариф деген маалымат, тамга. Эки сөздү кошуп туруп биз санарип деген сөздү ойлоп таптык. То есть синоним цифровой деген сөзгө санарип деген. Санарип деген сөздүн чыгып калган ыкмалы ушу болот. Ариф бул маалымат, тамга, сан число. Экөөнүн кошкондо санарип, цифровые данные. Орусча цифровые данные дегенде сан сакмал, база данных сан сакмал. Мүмкүн азыр бизге бул мындай таң калыштуу, кээ бир учурда мүмкүн күлкүлүү болушу мүмкүн. Бирок 5-6 жылдан бул деле сөз синип калган. Синип калат менин ойумча. Себеби 90-жылдар эсиңерде болсо, бөтөлкө, исправка, үстөл дегенде тоже күлгөнбүз. Азыркы болсо болду, адабий тилге кирип калды, көнүп калдык. Азыр китептерде деле, макалада деле бөтөлкө, исправка, үстөл деп жазып жүрөбүз. 90-жылдары биринчи асаба гези басып чыкканда көп таң калып, аларды критика кылышкан. Бул деле сөзбү, мындай сөз жок бизде, туура эмес депчи. Бирок убакыт сайын адабий тилге да кирип калды. Бүгүнкү күндө баары кеңири иштеп жүрөбүз. Менин оюмча мына сакмал, сан сакмал деген сөздөрдө бир убакыт керек да, бирок 5-6 жылдан бизге деле көнүп калабыз. Мисалы орусча деле цифровые данные, база данных дегенде орус тилинде тоже таң калышкан, потому что цифровые данные деген, как это цифровые данные? Цифра это же математика, как может данные депчи? Потому что цифровые данные бир эле число эмес да, тамгалар деле кирет. Алар деле таң калыр. Орус Россия деле бул сөздү сразу термин кирген эмес да. Кабыл алышкан жок барды сразу. Анан көп терминдер биз орусча дейбиз го, фактически ал орус тили эмес, бизге немис, француз, латын тилинен кирген сөздөр да, орус тилинде. Анан орус тилинен бизге кирсе, биз ойлойбуз буну орусча сөз депчи. На самом деле бул тоже англис тилинен кирген. Мисалы область деген сөздү билесиңер кайсыдан келген? Областтан кайсы тилден келген сөз? Кандай? Монгол тилинен. Туура. Монгол түрк тилинен байыркы монгол, түрк тилде мына аймак дегенде улус деп айткан. Анан баягы орус Россия монголдордун астында болгондо алар улус деген сөздү алып туруп областын, анан кайра бизге Советтер Союзунда область келип кирип, өзүбүздүн эле сөздөрүбүз бизге мындай область болуп келип атат да. Тоже это вот мындай сөздүн кандай тарыхын билдирүү өтө кызыктуу. Санарип мүмкүнчүлүктө. Санарип Кыргызстан деген программа бар, билесиңер, Ошону санарип мүмкүн. Ким штрафтарды текшерет, билесиңер кайсы сайттан? Машинанын штраф номер, залогто болгонун барбы жокпу? Иштетесиңер, ким билет? Коркпол, ачык эле айта берели. Билбейсиңер, чын эле билбейсиңер же уялатасыңар айтыштан. Чын эле билбейсиңер? Чын эле билбейсиңер айтайын. Эгер билсеңер, ГРС-тин мынакей, проверка штрафов деген кыргызча, орус тилинде ГРС бар, мен WhatsApp-ка таштап коем. Азыр. Сейчас мы увеличим экран. ГРС-те немелер бар. Азыр WhatsApp-ка таштап коем, биринчилерге көрсөтө алайын, анан WhatsApp-ка таштап коем. Карчек деген ГРС немесинен басабыз. Карчек дегенди бастырып, и бул жерде штрафтарды текшерсек болот. Кимдин машинасын текшерейик? Кто не против? Машинанын номери кимде эсинде бар? Сиздики барбы? Давайте, биринчи тамга кандай? Д. Анан 58 51-48. Анан канча? 2А. АА. Так, я робот дегенде бул жерде баягындай робот басылып калат. Сүрөттөрү берет. Вот ждем. Вот, Mitsubishi Outline Prev. Залогко коелек экенсиз.
2003 жылы свет черный, левая руля, объем двигателя, да, айтри. Так, 2014 жыл 7 майда сатылгансыз экен. Ну, катталган экен. А? Значит, период владения. 2014-те сиз, значит, документтерди өзгөрткөнсүз. 2013 алган болсоңуз, 2014-те катталган экен, да? Штрафов нету. Вы этот дисциплинированный водитель. Бул деген жеке немеңерди эле машина сатып алганыңарда алмаштырганда ушинтип текшерсеңер болот, проверить. Залогто барбы, жокпу, а? WhatsApp-ка жөнөтөм мен. WhatsApp-ка жөнөтүп коем, азыр бул жерде стоп үлгүрбөй калыш үчүн. WhatsApp-ка жөнөтөм азыр 10 мүнөттөн кийин. Экинчи болсо мындай деп ачылган. Ушул эле ГРС, багы бизде Play Market бар го. Play Market'te услуги ГРС деген немен алышыптыр. Тиркеме ачыптыр. Азыр мына телефонуңарда Play Market'ке кирип, услуги ГРС жазып жүктөп алсаңар болот. Азыр сразу давайте. Play Market бар го? Билесиңер Play Market кайда? Багы арканда ошол жерге ачкыла дагы орусча услуги ГРС деп жазсаңар, сразу биринчи болуп чыгат. Эң үстүндө. О, поезд деп турат го, ошол жерге услуги. Уважаемые друзья, мы скоро начинаем наши практические занятия. В связи с этим мы прерываем нашу онлайн-трансляцию. Спасибо вам, что вы были с нами. С вами мы встретимся завтра на тренинге с представителями средств массовой информации. До встречи.